2002 жылы элдин курсагы ток эмес. Акча жок. Ошондой кыйынчылык мезгилди ойлобой туруп мектеп десе эле баштап алган экенмин да. Өкмөт бизге жардам бермектүү эле өзүнө да жок эле да. Мен өкмөткө барбаган жерим калган эмес да, жардам сурап мектепти баштагандан кийин. Балдар менен көөлөк салынганбыз, дубалын тургуздук. Эми калган шыбак болуш керек, үстү жабылыш керек. Не кылат экенмин деп ушунчалык мектептин үстүнө чыгып алып, өзүм ушунчалык бакыр ыйлагым келгенде кантип жабам мунун үстүн деп. Камышты каяктан өрүп келе, үстүгө эмне жабабыз деп. Ошондо трудоустройстводон 10 баланы 500 сом айлыкка 3 айга жумушка алгам. 500 сом айлыкка ошондо балдар иштеген да. 12 бала эле. 12 бала иштеген. Анан баягы карап отуруп, мектептин аркы жеринден ошо катта жерди карасам, шору адам бою өсүптүр да. Каяктан камыш алып келем деп карасам, баягы шору. Шору дагы ачык, анда ачышкан жебесе керек деп анан баягы балдарга бардыгын эшектериңерди алып келгиле. Деп анан эшектерин алып келип, ошо шорону ооруп, алып келип анан немен үстүгө салганбыз да, камыштын ордуга.